достор. Оригами рубрикасы кайрадан эле силер менен көрүшүп жатканына абдан кубанычта. Жана мен Мерим кубанычтамын. Бул рубрикада болсамызда биз калемдерибизди салганга мындай сонун калем салгыч жасайбыз достор. Бул оор көрүнгөнү менен абдан оңой. Азыр чогуу жасайлы. Өңдөрүн өзүңөр каалагандай кылып тандап алсаңыздар болот. Бул жолкуга мен жалаң мындай түстөгү кагаздарды тандап алдым. Алгач эле бардык кагаздарыңарды 4 бурчтук кылып жасай аласыңар. 4 бурчтук кылуу эң оңой. Жөн эле кагазды 3 бурчтук кылып бүктөп, ашып калган кагазын кесип аласыңар. Болду. Эми анда эмесе кеттик. Чогуу жасайлы. Мени менен бирге болгула достор. Кагазды алгач 3 бурчтук кылып бүктөп алабыз. Мындай кылып кайрадан бүктөйбүз. Бүктөйбүз. Аны ачып ылдый түшүрөбүз. Мындай болду. Эми өйдөңкү кагазды ортосуна алып келип бүктөйбүз. Мындай болду. Эми алдыңкысындагы ортосуна алып келип бүктөйбүз. Мындай кагаз болду. Эми аны ачабыз. Бияка буруп туруп, кайра эле ошондой ыкманы колдонобуз. Бизде толтура 4 бурчтуктар пайда болду. Эми ар бир бурчуна кичинекей 3 бурчтук кылып жасайбыз. Мындай кылып. Ар бир бурчту бүтүп чыгабыз. Акырында бизде мындай 6 бурчтуу фигура болду. Эми эки четинен алып кагазды ылдый бүктөйбүз. Ылдыйкысындагы өйдө бүктөйбүз. Ошондо бизде мындай фигура болду. Жарымын бүктөп, биякта кагазды жакшылап бүктөп алабыз дагы. Эми эң кызыгы мындай бүктөйбүз. Мындай турат. Бияка алып келип, бири-бирине киргизип коесуңар. Мындай 3 бурчтук фигура пайда болду. Мындай болду. Ушундан алтыны жасап, бири-бирине жабыштыргыч менен мындай кылып чаптайбыз. Аны жөн эле жабыштыргыч менен сүкөп туруп, мынтип чаптап койсоңор болот. Ушундайдан 6-ону бириктирип, мындай кылып чаптап чыгасыңар достор. Астына болсо катуу кагаз же картон болот. Ошону мындай эле жабыштыргыч менен чаптаса болот экен. Тегерегинен сүкөп туруп эле, үстүнө кооп коюп, үстүнөн оор бир нерсе коюп койсоңор эле өзү чапташып калат экен. Мен ошентип эле чаптадым, мына ошондой эле болду достор. Эми сабак жасаганда, мектепке барганда калемдериңер жоголбой бир орунда жана кооз жерде сакталып турат достор. Кийинки рубрикада көрүшкөнчө сак саламатта тургула.